Биздин мамлекеттик кызматкерлер менен мамлекет ичинде эле эмес, дүйнөлүк масштабтагы коррупцияга аралашып кеткен моменттер болгон. Буга чейин. Мисал келтирейин. Биз бүгүн Мегаком компаниясы боюнча дүйнөлүк сотко берген, эл аралык сотко берген компанияны утуп алдык. 297 миллион долларга бизге доо коюп сотко берген. Бул 10 жылдан бери созулуп келатат. Эмне үчүн бүтпөй келген? Анткени биздин мамлекеттин эң жогорку деңгээлдеги масштабтуу коррупционерлери соодалашып келген да. Биз эл аралык сотко барып далилдерибизди көрсөтпөйлү, катышты аты болсун, жакшы сүйлөбөй эле коелу, анан силер утуп аласыңар. Бирок бул жерде 300 миллион доллар, ошонун жарымын мага баланча шотко которуп бересиң деп соодалашып, келише албай убакыт созуп келген деп айтсам мен жаңылышпайм да. Биз соодалашкан жокпуз, бирок мына 1 жылга жетпей бүттү, 10 жылда бүтпөй келаткан иш. Мына бүгүн кечээ күнү утуп алдык.